Аялзаттың бақтысы. Бірінші хадис. Аялдың намазы туралы. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ибн Умардың радиаллаху анху айтымында Аллахтың елчisi саллаллаху алейхи вассалам аялдардың мешітке барусына тыю салбағыла, бирок алардың үйді болғаны алар үшін жақшырақ деп айтқан. Хадистің түшіндірмесі. Мұсылман қоғамчылығында аялдардың ахвалын теске салып, Аллах тарауынан аға ыйғырылған ене жана аял деген ыйы қатты сақтай тұрған хадистердің бірі ушул. Диндин өтө данышман, адамды таң қала тұрған сыры бар. Аялдың бақтылы болусын шариат өкімдеріне байланыштырып қойғаны Аллахтың данышмандығынан. Аял Аллахтың разылығын өзінің үйінен табат. Еркек кишинин мойнунда 5 вак намазга, жума намазына катышу үчүн үйүнөн чыгуу жүктөлгөн. Башкача айтканда, еркек ибадатынын сооп сыйы көп болуусун кааласа, сыртка чыгуусу керек. Еркек басып, чуркап, тыйын кетирип, ысып, үшүп, айтор кыйынчылык менен жеткен сыйга аял киши үйүндө жылуу жумшак отуруп эле жетет. Бұл Аллахтың аял затына болған ырайымы эмне. Аялдың бақтысы үйінің төрінде екеніне қарабай, Аллахтың елчisi саллаллаху алейхи вассалам күйеулері аялдарын мешітке барудан тыйбасын деген таризде айтқан. Аллахтың елчisi саллаллаху алейхи вассалам эмне үчүн мындай дегенин жана анын бул айтканы кандай аялдарға тиешелүү экенин хадис чечмелеген алымдардың пикирлеринен аңдасак болот. Ал үчүн алгач мазхаб алымдарынын пикирине токтололу. Ханафи мазхабы боюнча Аль-Мухтар китебинин автору аялдардын жамаат намаздарга баруусу жакшы иш эмес деп белгилеген. Аль-Ихтияр китебинин чечмелөөсүндө автор буларга токтолгон. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам алардын үйдө болгону кандай сонун дегеннен аялдардын үйдөн чыгуусу эртедир кечтер бир жамандыкты алып келерин эскерткенин байкайбыз. Жалпы алымдар жамаатынын пикири боюнча бул хадис жаш кыз келиндерге тиешелүү. Ал эми жашы өтүп калган аялдар таңкы багымдат намазына жана кечки шам, куптан намаздарына бара берсе болот. Негизи жашы өтүп калган аялдар бардык намаздарга барышса болот. Анткени алардын жашы өтүп калгандыктан кандайдыр бир бузуку иштердин болуп кетүү коркунучу жок. Жогорудагы 3 намазга барууга уруксат берилгенинин да өзүнчө себеби бар. Аялдарга көз арта турган бузуку арамза адамдар бешим жана дигер убактысында көчөдө болоору. Ал эми шам, куптан убагында алар кечки тамакка алагды болушары. Багымдат убагында болсо уктап жатышары белгилүү болгон. Бирок мындай абал илгери болгону менен азыр абал бир аз башка. Тагыраак айтканда, азыр бузукулук күчөп, күндүн кайсы убактысы болсо да араанын ачып турган кез. Ошондуктан аялдарга мешитке барууга уруксат бербеген оң. Демек, Аль-Ихтиярдын авторунун айтканына таянсак, аялдардын мешитке жамаат намазына барбай эле койгону жакшы. Расулуллах өзү уруксат берип жатса, аны башкалар кантип жокко чыгарат деген суроо туулары бышык. Буга Айша энебиздин радиаллаху анха Аллахтын элчиси аялдардын бүгүнкү абалын көргөндө Бану Исраилдин аялдарына тыюу салынган сыяктуу мусулман аялдарды да мешитке баруудан тыймак деген сөзүн жооп катары алып келсе болот. Айша энебиздин минтип айтуусуна ошол кездеги аялдардын ыйманынын алсыздоосу, адеп ахлагынын бузулуусу, кийиминин өзгөрүүсү жана башка себеп болгон. Эми биз акыл калчап көрөлү. Пайгамбарыбыздын сүйүктүү жубайы Айша энебиздин көзүнүн тирүүсүндө ушундай өзгөрүүлөр болсо, бүгүнкү биздин абалыбыз өтө оорго. Айтса айтпаса, азыр көчөгө баскан ар бир аял чоочун көздөн өзүн сактай албайт. Ал тургай Аллахтын өкүмүн аткарып, жоолук салынып, жамынып, оронуп жүргөн аялдар да коомчулукта кызуу талкууга түшүп,
түрдүү каралоолорго дуушар болуп жатканы белгилүү. Шафи мазхабы боюнча имам Ар-Рамли Нихаят аль-Мухтаж китебинде минтип жазат: эгер аял сулуу, сүйкүмдүү болсо, мейли ал өтө жупуну кийинсе да мечитке барууга болбойт. Ошондой эле өңү түсү жагымсыз аял элдин көңүлүн бура турган кооз кийимдерди кийип же атыр себенип алса, ага да мечитке барууга болбойт. Имам Аш-Шабрамульси жогоруда сулуу, сүйкүмдүү деген сөздү жаш кыз келиндер деп түшүндүргөн. Анын айтымында жаш кыз келиндер өтө кооз кийинишпесе да, атыр себинишпесе да мечитке барууга болбойт. Имам Ар-Рамлинин айтканынан биз дагы жаш кыз келиндердин мечитке баруусу жакшы иш эмес экенин, ал эми башкалары элдин көңүлүн өзүнө бурбагандай жупуну кийинип, атыр себинбей барса болоорун түшүндүк. Аль-Маджму китебинде имам Ан-Навави буларга токтолгон. Намаз окуу үчүн мечитке барууну каалаган аялдар тууралуу аалымдарыбыздын мындай пикирлери бар. Эгер аял жаш болсо же жаш эмес болсо да сулуу, сүйкүмдүү болсо, анда ага мечитке баруу жакшы эмес. Күйөөлөрү же ата-энеси аларга уруксат бербегени оң. Эгер аял улгайган же эркектердин көңүлүн өзүнө бурбай турган, сүйкүмсүз болсо, анда аларды мечиттен тыюунун зарылдыгы жок. Бул айтылгандарды так көрсөтүлгөн ишеничтүү хадистер тастыктайт. Бирок бул такыр тыюу салынган арам же жаман көрүлгөн макруй иш эмес болгондуктан, эгер жаш кыз келиндер мечитке барууну өтө каалап турса, анда Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам кээ бир сахабаларына берген өкүмдөрдү эске алуу менен уруксат бергенге болот. Мисалы, бир хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: эгер араңардан кимдир бирөө мечитке барса, атыр себинбей барсын деген. Абу Хурайранын радиаллаху анху айтымында пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам Аллахтын күндөрүнө мечитке барууга тыюу салбагыла, бирок алар атыр себинбей барышсын деп айтканы да бар. Атыр себинүү жакшы эмес экендигин түшүндүрүп, Фатх аль-Баринин автору Шейх Ибн Хаджар мындай деген: атыр себинүү дегенде бир гана атырды түшүнүүгө болбойт. Адамдын көңүлүн бура турган кооз кийимдер, кооз тагынчактар, жыттуу крем, майлар да атыр сыяктуу тыюу салынат. Ошондой эле өтө сулуу аялдын баруусуна жана мечитке киргенде чыкканда эркектер менен аралашып кала турган шарттагы мечиттерге барууга да тыюу салынат. Жыйынтыктап айтканда, аялдардын намазды үйдө окуганы өзү үчүн да, коом үчүн да өтө пайдалуу. Сооп сыйы да мечитке барып окуганына караганда көп болот. Бирок ошого карабастан мечитке барууну эңсеп туруп алган аял болсо, анда жогоруда айтылгандай элдин көңүлүн өзүнө бурбай тургандай кийинип, атыр, упа себинбей, эркектерге аралашпай этияттык менен барганы оң. Туурасын жалгыз Аллах билүүчү. Бул баян Аялзаттын бактысы аталыштагы китептен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Иqro Media каналына катталыңыздар.